Эми баланы чет өлкөгө чыгаруу үчүн ишеним катты жана паспорт, виза алуу үчүн макулдукту онлайн алса болот. Албетте, азыркы мезгилде Министерство юстициянын сайтына киргенде биздин жарандарыбыз ушундай жеке өзүнүн кабинетине кире алат. Жеке өзүнүн кабинетине киргенден кийин түндүк тиркемеси менен ушундай вход через ЕИСИН дегенге кирсе болот. Түндүгүн ачкандан кийин QR кодду ачат. Ошо QR кодду окуу керек. Ошол QR кодду окугандан кийин өзүнүн жеке кабинетине кирет. Ушу жеке кабинеттен 2 нотариалдык иш тандаса болот. Бул деген ишеним кат жана макулдук. Бул ишти тандагандан кийин биздин жарандарыбыз деген нотариустун аты жөнүн жазат. Кайсы нотариусту тандайт. Ошо нотариустун аты жөнүн жазагандан кийин өзүнүн жеке документтерин ушу сайтка тиркеши керек. Бул баякы өзүнүн паспорту, ID карт, баланын күбөлүктөрү, анан ким менен бала кетет, ошолордун документтерин скан образы менен ушул сайтка жүктөшү керек. Аны жүктөгөндөн кийин короткое видео жазат. Бир видеону жазып, мен ушундай ушу Кыргызстандын жаранымын, өз алдынча ушундай ишеним кат берем деп, мындай видео жүктөйт. Видео жүктөгөндөн кийин ушул документти нотариуска дароо жөнөтөт. Ушул сайт аркылуу. Акыркы иш аракет бул деген жаран менен, чет элде жүргөн жаран менен биз деген видео катары сүйлөшүшүбүз керек. Ошо видео катары сүйлөшкөндөн кийин өзүнүн булуттук кол тамгасы менен кол коет. Мен макулмун деп. Жаран кол койгондон кийин нотариустун иши, нотариус өзүнүн электронно цифровой подпись менен тоже кол коет. Болду. Ошону менен бул информация биздин деген погран службаларга түшөт. И жарандарыбыз деген аны деген кагаз түрүндө распечатка кылбастан эле жөнөкөй эле барып эле биздики онлайн доверенность деп же онлайн ишеним кат деп айтууга болот. Пограничный службалар аны деген өзүлөрү текшерет. Бул кызматты азырынча Америка Кошмо Штаты, Япония, Түштүк Корея жана Бириккен Араб Эмиратында жүргөн мекендештерибиз колдоно алат.